Жыгач уста болгон экен. Жанагы жыгач уста ушунчалык көп мээнет кылат экен дагы өзүнүн жетекчисинен бир күн уруксат сурайт экен. Болду эми. Башчы, мен сизге ушунчалык иштедим, сиз мага айлыгымды, майынамды төлөп бердиңиз. Эми уруксат берсеңиз, калган өмүрүмдү балдарым, неберелерим менен өткөрөйүн дейт экен. Дегенде жанагы башчы айтат экен жанагы жыгач устага: "Макул, сизге уруксат берейин. Бирок сизден сураныч, акыркы жолу дагы бир үй салсаңыз" дейт экен. Дагы бир үйдү салып туруп, анан сиз барсаңыз макул дейт экен. Дегенде жанагы жыгач уста өзүнүн жетекчисинин канча жылдан бери ишин кылып жүргөн уста макулдугун берет экен дагы жанагы үйдү салууну баштайт экен. Анан ошол үйдү баштап салып жатканда, эми ал кетем деп ниет кылгандан кийин ошол үйдү мындай көңүлү жок, эптеп эле мындай өтө жакшы, мыкты товарлар менен эмес, жөнөкөй эле кылып салып, ошентип эптеп бүтүрөйүн деген эме менен жасап бүтүрөт экен. Бүтүргөндөн кийин жанагы жетекчисине айтат экен, бул үй бүттү дегенде, жетекчиси келип үйдү бир сыйра карап туруп, анан жанагы уста кишиге айтат экен, бул ачкыч, бул үйдүн ачкычы сиздики болот деп жанагы уста кишиге тапшырат экен. Тапшырганда жанагы уста киши ушунчалык башын жерге салып уялат экен. Аттиң, бул нерсени, бул өзүнүн келечекте бул өзүнүн үйү боло турганын билгенде, ал уста антип мамиле кылбастан, өзүңүзгө үй салганда кандай саласыз? Ошондой салат элем деп аттиң кылган экен. Көрдүңүзбү? Ошол жерде айта турган нерсе, сиз бирөөгө жакшылык кыласызбы? Бирөөгө 5 сом садака бересизби? Бирөөнүн бир ишин бүтүрүп коесузбу? Сиз ойлобоңуз, анын ишин бүтүрдүм, таксырдын ишин бүтүрдүм, молдокенин ишин бүтүрдүм, жамааттын ишин бүтүрдүм, ажыга барган таксырлардын ишин бүтүрдүм, правасын, документин бүтүрүп бердим паланча кишинин дебестен, бул нерсе эмне экен? Өзүңүз үчүн ал дүйнөдөгү үйүңүздү куруп жатасыз. Алла Таала айтат: "Хал жазаул ихсан илла лихсан" дейт. Жакшылыктын жообу жакшылык эмеспи дейт. Бир жакшылык кылдыңызбы? Алла Таала эмне дейт? "Ман жабил хасанати фалаху ашру амсалиха" дейт. Ким бир жакшылык менен келсе, 10 эсе көбөйтөмүн дейт. 700 эсе көбөйтөмүн дейт. Эсеби жок кылып берем деп Алла Таала сиз менен бизге кепилдик берип аткандан кийин биз ошол Алла үчүн баарына даяр болушубуз керек. Досум үчүн кызмат кылдым мен, мени көрбөй кетти дейбиз. Башка үчүн кызмат кылдык дейбиз. Жок. Сиз ошол сыртта ошого кызмат кылып атасыз. Бирок чындыгында карасаңыз, ал өзүңүз үчүн болуп жатат. Кыяматта барганыңызда периштелер бейиштин ачкычын берип, "Мол өзүң жасаган амалың" деп. Мол сен үчүн болгон баары. Бирөө үчүн деп ойлодуң. Жанагы жетекчим үчүн үй салдым дегендей, жок, өзүң үчүн салып аткан үйүңүздү дайыма кор кылбастан, туура эмес куруп албастан, иншалла ошого жакшы ниет кылалы.